Азаттык саясий партиясына кошулган себеби өзүм ушул 23 жылдан ашуун мамлекеттик маданий ишканаларда ар багытта иштеп көрдүм. Өз ушул казанда кайнап көрдүм. Ал жерде көп көйгөйлөр бар. Аны айта берсе убакыт чак келбейт. Ушул маданияты болбой, эл болбойт туугандар. Искусство элге таандык деп улуу кептер айтылган дүйнө жүзүндө. Бардык мамлекеттерде өзүнүн тили болот, өзүнүн жүзү болот, бирок ошол элдерди тили жок байланыштырган бул маданият. Маданият саясатын жакшы жүргүзгөндө гана коңшу кылың башка мамлекеттер менен алака жакшы түзүлөрүн баарыбыз билебиз. Ушул саясат менен маданият куштун кош канатында экендигин баардыгыбыз эстен чыгарбашыбыз керек. Эч убакта ушул маданиятты баягы жетимсиретип төмөн караганда эч убакта бийликке жете албайбыз. Мен деле Кудайга шүгүр баягы элде болуп башка инсандар да бар арада. Көп нерсени багындырып алсам болот эле, бирок мен кошомат кылганды, чуркап барып кой сойгонду билбейм. Өзүм бир коңкогой жаммын, өнөрүм менен гана жашап келгенмин да. Ошондуктан мен ушул сапатымды эл үчүн, жер үчүн, журт үчүн арнагым келип, тике караган инсандар бар атат бул жерде. Ажоону көргөндө көзүн тике карай айылган инсандар бар атат. Мен ушунун үчүн кошулдум. Азыркы күндө билесиздер, бардык саясатчылар бар, бирок тигил жерге барганда кой өзүнөн чоалбаган момун кайрап калат да. Коркот. Бул жерде тоону көзөп өтө турган көздү, өкүрөгүн жарып турган сөздүлөр бар атат. Ушул кишилердин караны ал жерде керек. Мамлекеттик чоң чечимдерде бул кишилердин сөзү топ жарат. Мен ушундай агалардан сабак алгым келди, эжелерден сабак алгым келди. Ошондуктан кошулуп, аттанып чыккандын бир себеби ушул. Кудай буйруса, Азаттык партиясын барыңыздар колдойсуздар деген ойдомун. Келечегибизге бирге болсун. Бар болуңуздар. Төкмө келсе төрөмөшөт дегенде өзү төкмө акын болгондон кийин Кудай буйруса өйдөгө барып, улуттук маданиятты дагы көтөргөнгө аракет кылайын деп баратам. Өнөр болбой, өлкө болбойт туугандар. Бар болуңуздар.